ТРК Ош телеканалы аймактардагы жетишкендиктер менен катар чечилбей жаткан көйгөйлүү маселелерди чагылдырууну улантат. Бүгүн биз Кара Суу районуна караштуу мурунку Кызыл Суу айыл аймагы аймактык бирлештирүүдөн кийин Жаңы Арык айыл аймагы менен бириктирилип, ынтымак айылы түзүлгөн. Дал ушул Кызыл Суу айыл аймагын алып баруучу жол кооз табиятка ээ, бирок ошону менен катар кооптулук дагы бар. Учурда аймактын жолу кандай, эл эмне дейт? Бүгүнкү материалдан көрөсүздөр. Ош шаарынан 60 чакырым алыстыкта жайгашкан бул аймакка баруучу жолдун 30 чакырымы Ош-Бишкек унаа жолуна туура келет. Андан соң Жаңы Арык айылынан оңго бурулуп, жогоруну көздөй дагы 30 чакырымдык жол бар. Көбүн эсе сай жээкте өтүүчү унаа жолдо кооптуу бурулуштар көп. Аталган жол Кызыл Суу айылын район шаар менен байланыштырган жападан жалгыз жол. Азыркы Ош областын боюнча эң алыскы райондордун бири биз Зардалга теңеп калдык да. Зардалга адам барып атат анча-мынча. Мында бийликтегилер. Бизге аркасынан бир ай жүгүрүп зорго келтиресиң бийликти. Кооптуу жерлер көп. Негизи жолдор бар, тарышып атат. Бирок аталган жолдо таш кулоо кооптулугундагы бир канча тилкелер бар. Кырсыкты кайдан деп болбойт деген жергиликтүү тургундар кооптулуктун алдын эрте алынса дешет. Уже 1-2 күн мурун байкадым. Таш жогорку таштан жогоркусу жарылайын калыптыр. Жарылайын калган экен, анан ошол өзүбүздүн Дорат элдин башчысына билдирдим. Өтүп кетип атканда бир кокустук болуп, кырсык болуп калабы деп элдин баары тынчсызданып атат. Бул жагы болсо жолдун бул жагында жарака, дарыяга жакын турат. Бир эле машина зорго өтөт мантип. Ушул эми жогорку жактардан суранат элек ушул ташыбызды, ушу ташты алып бир жардырып, бир кестирип, кырктырып алдырып, ушу жолубузду оңдоп, элдин тынчсызын бир коопсуздугун жоготуп берсе жакшы болот эле. Мына жерде 3 эле жер бар да. Мына таш салаңдаган таштары бар. Анан ал дагы жолдо дагы бар. Коркунучтуу болуп атат. Мына таш көчүп кете турган болсо, кайсы маалда көчүшүн эч ким билбейт да, туурабы? Эми бул табигый кырсык. Мына кээ бир жер сүрүлүп түшүп кетсе, токтоп 1 күн, 2 күн токтоп калган мезгилдер бар да. Анда ошондой эл кыйналат. Анан бизге окшогонго айтат дейт. Анан биз дагы жогорку жетекчилерден суранабыз. Айрыкча эми жолдорду оңдоп ататууга терең ыраазыбыз. Биздин жолда оңолуп кетсе деген эле ниетибиз бар. 2 машина катар батпайт. Биз дыйканчылык кылабыз. Комбайн, жанагындай жүрүбү деген нерселер өтүшү кыйыныраак. Эми бала чакалардан да коркобуз азыр мына ушу жерлерден. Баягы көрдүңөр анау жерди, бул жерлерди көрүп атасыңар. Бул боюнча жергиликтүү бийликтин кабары бар. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тийиштүү адистери менен жеринде мониторинг көзөмөлдөө жумуштары жүргөндүгүн билдирет. Таш кулоо жөнүндө мурдатан эле маалыматыбыз бар биздин. Деп 45 ишканасынын балансында турган жолда. Деп 45 ишканасына дагы МЧСке дагы кайрылуу кылганбыз. Ал МЧС айтып атат, булар дагы өзүнүн жетекчилигине жеткизип, анан жанагы эксперттери келип, ошол чындап эле коркунучпу, чындап эле көчөбү, ошолордун баарын тактап туруп, анан алар дагы тийиштүү чараларды алып кетебиз деп жооп беришти МЧС дагы. Деп дагы өзүнүн линиясында ишин алып кетип атат. Аталган жолдун 8 чакырымы 2025-жылы асфальтталып, элдин каттамы кыйла жеңилдеген, дагы оңдоло турган 10 чакырымдагы тилкеси бар. Быйыл 2026-га дагы калган жолубузду бүтүрөбүз деген чоң пландарыбыз бар. Алайдан келген жол ушу Кызыл Суу менен барып, жанагы Сабайга барышындай жол чекеси чоңойот деген дагы обсуждение болуп атат. Бул проектибиз ишке ашып калса, и так эле жол кеңейет. Биз болжол менен 2,5 саат аралыгында 60 километрди артта калтырып, Ош шаарынан Кызыл Суу айылына кирип келдик. Жогорудагы жол 10 000 калкы бар элдин жападан жалгыз жолу. Тактап айтканда Кызыл Суу айылынын 7 000ден ашуун, ошону менен катар Өзгөн районунда Караташ айылынын 3 000ден ашуун тургуну дал ушул жол аркылуу каттам жүргүзөт. Жогорудагы кооптулуктар жоюлуп алса, шаар менен байланыш үзүлүп калуу коркунучу бар. Ошол эле учурда дал ушундай көйгөйлөрдү чечүү максатында Кызыл Суулуктар буга чейин акча чогултуп, 2 километрден ашуун жолго асфальт төшөп, калган бөлүгүнө шагыл төшөө иштерин дагы жүргүзгөн. Биздин редакция аркылуу көйгөйлөрү чечип, тийиштүү тараптар чара көрөт деген үмүттөрүн билдиришет. Асылбек Тагайбек уулу, Ибрахим Төлөбаев, Ош жаңылыктары.